УКМК Мыйзамсыз Байыган Чиновниктин байлыгын көрсөттү. Транспорт жана жол министрлигинин алдындагы жол чарба департаментинин директору Шабдан Иманкулов мыйзамсыз байууга шектелүүдө. Чогулган материалдардын негизинде Жазык кодексинин 323 мыйзам бузуу менен сотко чейинки өндүрүш иши башталды. Бул тууралуу 25 январда УКМКнын коррупцияга каршы күрөшүү кызматы билдирди. Шабдан Иманкулов мамлекеттик кызматта иштеген жылдары кымбат баалуу, кыймылдуу жана кыймылсыз мүлккө көп сандаган ири мүйүздүү малга ээ болгон. Алардын жалпы баасы расмий кирешесине дал келбейт. Кылмыштуу жол менен ээ болгон кыймылдуу жана кыймылсыз мүлкүн жакын туугандарына жана ишенген адамдарына каттап койгон. Тактап айтканда 3 хан сарай, кымбат баалуу унааларга жана Бишкектин борборундагы 20дан ашуун батирге ээлик кылып келген. Андан тышкары анын жакын туугандары курорттук өлкөлөргө байма-бай барып турушары аныкталган. Мынча байлыкка республикалык маанидеги жолдорду куруу үчүн жүргүзүлгөн мамлекеттик сатып алуу иштеринин аркасы менен ээ болгондугу божомолдонууда. Жыл сайын республикалык маанидеги жолдорду курууга мамлекеттик бюджеттен 3 миллиард сомдон ашык акча бөлүнүп турат, деп айтылат УКМКнын маалыматында. Транспорт жана жол министрлигинин жол чарба департаментинин директору Шабдан Иманкулов 2020 жылдын апрель айынан бери ден соолугуна байланыштуу эмгек көргүүдө экенин, анын милдетин Жумаш Содонбаев аткарып жатканын билдиришти. Финпол авиабилеттин баасы негизсиз кымбаттаганын аныктап, териштире баштады. Финансы полициясы авиабилеттердин баасын негизсиз кымбаттаткан фактыларды аныктоо иштерин жүргүзүп баштады. Бул туурасында аталган органдын маалымат кызматы билдирди. Текшерүүнүн алкагында Финполдун кызматкерлери Борбор калаадагы авиакассалардын биринен кызматтык иликтөө жасаш үчүн Бишкек-Москва багыты боюнча 67.800 сомго авиабилет сатып алышкан. Жыйынтыгында билет баасы туроператор тарабынан жасалма жол менен көтөрүлгөндүгү аныкталган. Алар суроо талаптын жогору болушунан пайдаланып, авиабилеттердин баасын мыйзамсыз түрдө кымбаттатканы айтылат. Бул факт кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, сотко чейинки өндүрүш ачылды. Азыркы тапта республика боюнча ушул сыяктуу фактыларды аныктоо иштери жүрүп жатканы белгиленет. Коррупция менен күрөшүү кызматы Элит Хаус компаниясынын мыйзамсыз курулуштарын тапты. УКМКнын коррупция менен каршы күрөшүү кызматы уруксат берген документтери жок туруп, көп батирлүү турак үйлөрдүн курулушу жүргүзүлгөн коррупциялык схеманы тапты. Тазабек басылмасы булактарына шилтеме берип билдирген маалымат боюнча, мыйзам бузуулар аныкталган объектилер Элит Хаус курулуш компаниясына тиешелүү. Юстиция министрлигинин маалыматына таянсак, Элит Хаус ЖЧКнын жетекчиси Нармедов Руслан Нармеджанович, түзүүчүлөр Нармедова Шахинура Нармеджановна, Фазиев Тимур Азаматович. Компания 2018 жылдын 4-сентябрда каттоодон өткөн. Сөз болуп жаткан объектилер: Эл Классик объектиси Чуйков менен Коенкозов көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашкан. Имарат 12 кабаттан туруп 4500 квадрат метр аянтты ээлейт. Эл Классик плюс объект Чуйков менен Коенкозов көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашкан. 12 кабаттан турат. Континенталь имарат Элебаев менен Кулатов көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашкан. Компаниянын маалыматы боюнча бул имарат 13 кабаттуу болуп курулуп, 6000 квадрат метр аянтты ээлейт. Садыр Жапаровдун карындашы Аалам сулуусу сынагына катышат. Бул жылы Аалам сулуусу сынагына Кыргыз өлкөсүнүн атынан Лазат Нуркожоева катышат. Бул тууралуу Лазат Нуркожоева социалдык тармактагы баракчасына жазган. Ал эми сулуулар сынагын уюштуруп келе жаткан Рыскүл Намазбекова маалыматты растап, сынактын качан болору белгисиз экенин айтты. Аалам сулуусу сынагына биздин өлкөнүн атынан Лазат Нуркожоева барат. Азырынча сынактын качан болору белгисиз. Март айында белгилүү болот, деди Намазбекова. Лазат Нуркожоева Кыргызстан сулуусу 2020 сынагында жеңүүчү деп табылып, BMW X5 унаасын утуп алган. Сынактын жеңүүчүсү Садыр Жапаровдун иниси Давлет Жапаровдун кызы экенин айткан. Жол киренин кымбатташынан наразы болгон тургундар митингге чыгышты. Бишкек шаардык мэриясынын жанында маршруттук таксилердеги жол киренин кымбатташына каршы митинг өтүп жатат. Шаар тургундары шаардык муниципалитеттин негизги кире беришине келип, шаар бийлигинен жол киренин көтөрүлүшүнө жол бербөөнү талап кылышты. Мэрия тарифтерди көтөрүүгө макул боло албайт. Анткени коронавирус пандемиясы учурунда көптөгөн жарандар жумушсуз калышкан. Мындай учурда жол кире көтөрүлүп кетсе, пенсияны жана эмгек акыны көтөрүү керек, деп билдирди акциянын катышуучусу. Белгилей кетсек, маршруттук таксилердин
автобустардын айдоочулары жумушту токтотобуз деп коркутуп, жол кирени 15 сомго чейин көтөрүүнү талап кылышкан. Маршруттук таксилерде жүрүү тарифин көтөрүү маселесин кароо үчүн муниципалитетте жумушчу топ түзүлгөн. Эске салсак, буга чейин Ички иштер башкы башкармалыгы бардык жүк ташуучуларга жазуу түрүндө эскертүү берилгендигин билдирген. Коомдук транспорттун иши үзгүлтүүгө учураган учурда Борбор калаанын мэриясы жеке компаниялар менен кызматташууну кайрадан карап чыгып, тиешелүү чаралар көрүлөт. 18-январда эртең менен 500 киши автобустун айдоочулары жумушка келген эмес.